Ayzirek, 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 ayzirek. Бирок Рахман агабыз 66 жашында кетти, көрө турган жакшы мезгилде кетти. Рахман акени мындай устат катары сыйлайм. Бирок көздүү кишиде бир нерсени алдын ала биле турган касиети бар эле. Бир жолу Баткенде кетти азыр 2000-2001 жылдары. Мен ушу дайыма жүрөгүмөн бир нерсени издей берет элем да, Рахман аке ушинтип эле жүрөбүз дейм, неге жаратылганбыз десем, эми толук айды жараткан деп мындай жаратканга ишенген адам эле да. Эми бул Рахман акенин бешилик Кыргызстанга таанылган топ болот. Кудай буюрса силер элге таанылган куудулдар болосуңар десе, тынар сурайт эле дайым. Рахман аке кадимкидей силер тааныгандай биз да тааныйбы дейтилер. Мына азыр тынар бакыйган куудул болуп сахнада турат. Орон жөкөп кичине бутуна туруп алсын деп мен чыкпай атамын 5-6 жылдан бери. Эми качан бутуна тургуча деп чыкпай эле койдук, ошо деп атам дем алыпчы. Биз бутубузга тургуча сен өзүң турбай каласың деп атам, мен бүтүп атам. Эми доспуз барыбызчы. Анан туугандар эми ушул эскерүү кечеси деп Дилия жеңебизге рахмат. Өткөн күндөрдү эстесек өзүнчө бир тарых, бирок көзүң ачып жумгандай убакыттын өтүп кетет экен. Рахман аке менен ушу 5 жылды баштап атканда ушу көздү кишкен, 5 жылды таанытам дегенде бирок 2 жыл, 3 жылдын ичинде бир Кыргызстанга таанылдык. Эмгеги чоң, анын артынан 5 тапан, 5 айры, 5 кемпир, 5 көкүл деген топторду катар ачып берди. Кийин ушу азыркы тамашабада жүргөн 1000ден ашык бала болсо, ошолордун бардыгы ушу бешөөбүздү көрүп чыккандар деп мен ойлойм да. Анан эми Кудай буюрса убакыт көрсөтөт, бирок сахнага бир чыгам деп жүрөбүз. Бир жакшы даярдык менен Дават плюс доказы деп аз программа даярдап атам, буюрса кийинки жылдарда бир көрүнүп коет окшойбуз. Анан эми тиричилик оокат өтө берет экен, айтайын деген сөздөр могу жерге топтолуп калат экен да. Кудай буюрса ушул элге Рахман акенин атын алып жүрөбүз дайыма. Китепти жакшы чыгарып туруп, бирок айтыла турган дагы тереңирээк кирсе болот эле. Бул китеп дагы арзан баада сатылып атат, жөнөкөй эле. Бир 200-150 барак китептер баасы 500 сом болуп атат. Дилия жеңебиз эми ошто болуп калды. Айтса дагы мына ректорлорго, айыл өкмөттөргө кирип, мына залды толуп туруп, 500 адам толуп, 1000 адам келип туруп өткөзсө жакшы болмок. Ушул жагына шүгүр. Рахман акебизге Куран окуйбуз, акырет абад болсун, жай жанаттан болсун. Уул кыздарына, неберелерине, жубайларына баарына сабыр берсин. Дайыма биз жүрөгүбүздө сактап жүрөбүз. Акырет абад болсун. Рахмат баарыңызга. Ассаламу алейкум, урматтуу бүгүнкү улуу устат. Барыңар жаңы жылга белек алгыңар келет. А бизге белек берип, кубандырган жагат. 31 декабрга чейин гана Сайма ар бир абонентине 6 ай бою акысыз интернет менен телевидение тартуулайт. Дароо азыр 0708 909 000 номери боюнча Саймага чалгыла. Болгону 2 ай төлөп, жайга чейин ырахаттангыла. Саймага туташып, көңүлүңөрдү көтөргүлө. Ушундай китебин ачышына келген коноктор, туугандары, жакын саналаштары, агалар, эжелер, агайымыздын күйөрмандар, мен ушу бир нерсени баштайын. Эми бир алды биякта видеороликти карап отурам да, мен тиякта карап отуруп, мен вообще Рахман аке менен иштешкен эмес окшойм деп коем. Иштебей калганмы деп коем. Азыр талант айтып атпайбы? Марка Мартөдө эскерет экен. Мен ушу китепти эскерүүнү да бар экен, балким окугандар болуш керек. Агайдын мага болгон турмушта мен үчүн орду аябай чоң эле. Мен эскерүүнү да ушинтип жазгам. Мен атам менин 16 жашымда каза болгон. Мен ошондо 6 жашымда эсиме кирген болсом, атамдын жанында 10 жыл болуп турмун. Рахман агайдын жанында мен 21 жыл болуп турмун. Агайдын бир өзгөчөлүгүн байкаган эмесмин, айтканын унутуп калышты окшойт. Агайдын бир өзгөчө жери бар болчу, мага ушундай айтчу. Акча бардык маселени чечет деген адам бул жаңылышат багым дейт эле. Акча эч качан маселени чечпейт.
Агай ушундай болчу. Агайга 1 сом деле 1 күндүк болчу, 1000 сом деле 1 күндүк болчу. Чөнтөгүндө акчасы бар деле чыгып кете берет болчу, жолго жок деле. Чөнтөгүндө акчасы жок экен өзү да билчү эмес. Бир жолу экөөбүз Бишкекке жөнөп, Бишкектен Ошко жөнөп калдык. Анан Беловскийге келгенде машинанын кызылы жанып калды, ушул элисинде. Анан мени Магайда акча болуш керек деп мен ошого расчет алып чыккам, Магайдын акчасына бензин куйдап. Шеп кызы күйүп калды десем, куя бер деди. Анан менде жок десем, менде да жок да деди. Анан эмне кыламыз десем, ресторан маңына келип калып, эмне той болот а дедим. Анан той окшойт дедим, ошол жерге токтот дедим. Анан эмне кылам десем, кирип токтосун экен, той ушул жерде болот деп сурады. Анан таанаган токтосун экен. Bunlar giriyor bizim. Ana men girdim, ana ne kılam desem, toktosuna gelip sorasam, alım mesleği dedi. Seni görgünde süyle perdeyi danam dedi, ana şabaş isteysin dedi. Sen çıkmaydın anam birazdan sen izleyip men girem dedi. Ana aytkandayla toktosuna gelip toy uşerde olsun. Yok toktosuna gelip toymaz. Ama tanabayga ya gelip kalsın, bir söz söyle verin istedi. Annem bir gün söyleyeyim desem, makbulum ben 5.000 verelim dedim. Makbulum 5.000'e bir gün söylüyordum. Söylüyorsam makbulum ki, yok olmayısın mıydı? Al geldi hemen. Anam al kişi söyledi, 2 minut 5.000'den 10.000'e işte almıyor göz. Anam derse geliyorken bir şey uçma şeyi. Oşan önököt kılıp kaldı, göz. Kızılkaya'dan gelip bunday sekirgen yerler var. O şehirde bir kafe var. Ana o şehirde geletten Rahman Agan tamam olgan. Rahman Agan yerde Toktos'un Agan toy olmayat böyle. Dedim Toktos'un bolsa başkasının toyda jüle göz gidiyoruz dedi. Göz Davut'a gidip baktık. Anan ayerden söyle, ayerden akça alıp varsak şu kız taraftan kudası Rahman Agan dostu eken o şehirde ekimiz akçı izleyip bir kuda olup kalıp ketkenmiz Kızılkaya'da. Şunday salkar insan ile men aytpayım, men Rahman Agaydı men turmuşta emes, çıkarmacılıkta tapkan atam dep bilem. Men Rahman Agayдын уулдарын, кыздарын бардыгы мен өзүмдөй бир тууганымдай көрүп, Токай межеген тарапы жактан Rahman Agay зон толтур элге кол чакырат эле. Мен ушул Бабыр театрына канча жолу концерт койсок, Rahman Agay менен ошончо жолу мен деген ушул концерттерди өткөрдүк. Ең өкүнүчтүүсү биздин бийликтегилерге бир нерсени айтып коеюн. Ушул Rahman Agayыбыздын 60 жылдык юбилей өтөрдү спорт сарайда. Ушул концертти баштап издеп турганда ал кезде Атамбаевдин заманы болчу. Спорт сарай авария немеге түшкөнүп калды деп боло турган концертти токтотуп коюп, экөөбүздү кууп берип, анан циркке барып концерт болгон экөөбүз ушул жерде. Мен өмүрүмдө аяка кирген эмес экен, кирсем койлор, аттар, качырлар туруп турган. Rahman Agan'ga bir şeyde konser koysam, как раз ana 120 koy деген şeyde oynasam, o koyların arasında жақсы шығады. O şeyde konser koyganmiz. Men Agay'dı men aytatilem. Көп жерде айтып жүрөм. Rahman катуу күчтүү сатира келе, күчтүү мындай болсо да айтып жүрбөйбү? Мен айтатылам, Rahman Agay кыргыз саясатынын өзгүсү болчу. Саясатта менмин деген депутат дагы, министр дагы Agay'дын жазган сатирасына көздөйт. Ошондой инсандын чыгармачылыгына келген коноктор баарыңыздарга өзүмдүн атыман, жеңемдин атынан, ушул үй туугандардын атынан баарыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн негизи жакшы күн. Агайдын ниети ушундай экен. Мына бүгүн Китебин ачылышы болуп атса, бүгүн кечинде, кечки саат 7-де Rahman Agayыбыздын небиреси турмушка озуп атат. Мына Кудай буйрса, бүгүн жакшылык тойда ушундай 2 күн бир болуп атат. Ушундай жакшылык тойдор баарыңыздарга насип кылабыз. Рахмат. Бешиктеги кишилер эми мындай катар кетейин десек, келгени бар экен, келбегени бар экен, аркылы экен. Мен Агайдын дагы мындай жашоодо көп нерсесин. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мага жардам бериңиздерчи. Мен да башка балдардай болуп школго баргым келатат. Урматтуу кыргыз элим, мен Элхан апасы сиздерден кайрымдуулук кылып жардам сурап жатканым себеби 4 этаптуу операциясы өттү. Мындан аркы дагы 4 этаптуу операциясына жардам сурайм. Азыр Элханчиктин акыбалы орто, дем алышы кыйын, мектепке баргысы келет. Сиздерден өтүнүп суранабыз. Дагы деле болсо кайдыгер карабайт деп ойлойм, сиздерден жардам берип коюңуздарды суранабыз.
кайрылуубузда картада Болотбек деп чыгат. Бул туура так маалымат. Кайрылсаңыздар болот. Талант акеге баранан Рахман агай акып болуп токтогонмун мен азыр. Рахман агайдын шакирти болуп акып болуп мен токтодум а. Биз менчилекте ушунча шакиртиңиз бар агай, мындай бир келтирдүү шакиртиңиз жок болсо керек десем, буну оңдогон болбойт. Оңдосоң кайра буга эл билбей коет. Буну ошончо жүрөсүң деген. Ошончо жүрөт. Кааласаң жашоодогудайлар, сабыжындайлар. Агайдын бир жакшы бир сөзү эсимде, ошо санаттардан келип алып. Ben bugün uğradan vermezsem zilöyle kendi Aga bir şudur bir aytkan o sözümü esiste kaldım. Assalamu alaikum mattu. Alış takımdan gelgen apalar, ejeler, karındaşlar, uruqtağında kuş gelmişler daha böyle. Söyleyemezsin bir nezeleri de aytmayısın. Agay jönündü. Agay kanday kişiler. Agay jakşı kişiler. Men agay jönünden köptelerden ileşmeye kalma gördüm özü. Köp sen çünkü men akıtı yollar uşular rayın altısına kişine kaçışıp kaldı anam köp nesesini bilmeyken. Bilem bunu. Köp nesesini bilmeyken sen bilesin de köp nesesini. Geçip basınlar tuğanlar bu özünde gelirken sevi bundan valla uykudan turbaytılar. Bu gözün asla şam bolçular çok azın iyiydi onu batat. Anda unutup kalgan olsam kanatka bel anda. Kanat Madımayev, bu bilet toşun. Yok, bak yastım. Ya aytmağınızsın şimdi. Aytam da ben asilceğim, Bezani Özkas'ın giydiriyor gezim ya. Çok öyle oldu ben de, o eskerliğe bu jaltı zulturlar ne oldu da. Bende de toy varlı da geçin de şoba bir ötolu giyim geliyor, toğanlar geçirim süreyim eğer. Toy be sana göz ayıttı o da. Oldu ben şaşmaya aytmıyorum da. Bu dili özgenge baş mı yendi dedim ben de. Sunur abi. Bugün Kuday'ın jetkizgenine şükür sizler men uşunday zalkar koduldu eskeri men dagы сиздердин алдыңыздарга чыгып сүйлөп атканыма шүгүр келтирем. Мына жерде дагы эле ошол агайыбыз мен атамдын сахнага келип чыгышына ушул агай себеп болгон экен. Мына айлар, жылдар өтүп кайрадан ушул агайга 2 жыл, 3 жыл кайра эң акыркы шакирти болуп мен калып калдым. Дөөлөт Мадымаевдин баласымын апа. Мен кичинекей болчумун, ушул акелериме мен дисктерден көрчү элем. Ал кезде шымды жаңы эле кийгенмин. Атам деле жаш. Айтор мына күлүп жүргөн, тем более кудулдун баласы болсоң, кудулдун үй бүлөсүндө жашасаң, кудулдарды көрүп жүрсөң, ал кишилер мага мындай кичинекейимде да өлбөчүдөй эле туюлчу да. Анан туруп эле ортодо 49 жашында атам кетти. Андан кийин Рахман Разыков агайым экөөбүз санаторийларга барат элек, жанына мени алып алчу 2010 жылдан бери. Ошондо агайым экөөбүз атамды, Манас Бердибек, Жаныбек Алыкуловдарды эскерчү эле эл менен кошот. Эми Кудайдын буйругу менен мына ушул жерде ушул агаларым сахнада көргөн, дискте көргөн агаларым менен кайрадан ушул жалпы атамды, ушул агайымды эскерип атабыз. Ал дагы бир мен үчүн кызыктуу нерсе. Бирок баары бир өлөт экенсиңер. Негизи Кудай канча өмүр берсе, ошол өмүрдө бири-бирибизди сыйлап, урматтап жүрө берели. Агайыбыздын жаткан жери жайлуу болсун. Дайым эстегенде биздин аталарыбызга кичине Куран окуп коюңуздар, балдар аталар сиздерден терең сурагычы. Буларга пока эрте, буларга өтө элек. Рахмат. Эми урматтуу туугандар, эми туура түшүнөсүздөр, булар эмне эле чыгып алып эле күлүшүп эле нерсе болуп атат. Эми күлкүлүү жагаттарын дагы айтып кетиш керек да. Бүгүн эми китептин ачылышы менен кошо эскери күнүн дагы бир эстеп атабыз. Ошол кудул инсан болгон үчүн ушундай күлүшүп атабыз. Ал үчүн туура түшүнөсүздөр деген ойдомун. Себеби болгон окуяларда бул агай менен өткөн окуялар. Рахмат, болдубу? Шашылыш экен, точно. Рахмат. Канат Мадымаев, талант